көчөдө бир 50ден өтүп калган аял баратат. Спортивныйга окшогон бир шым кийип алган экен. Анысы көчүгүнө жабышып, эки куйруктун ортосу мындай ажырап, ошол жерине баягы шымдын тигилиши кирип, эми ушундай болуп калып, ошол жерде көтөн бар экени мындай кадимкидей эле билинип көрүнүп турат да. Эми ушул жакшыбы эми айланайын дайрай, бул адам кичине мындай уят сыйыт деген болуш керек да. Эми кандай бул бир мага удобно, анан кийин эл эмне десе ошо десин деп эле ушундай кыла берген жакшы эмес да. Бир башка улуттагы бир европеец бирөөлөр кийип жүрсө анан унчукпайсың анча, анан кыргыз болуп туруп ушундай кылып аткандан бул уят да айланайын да. Силердин мындай бир бала чакаңар барбы? Уул кыз мындай бир тууган урук деген бир ата эне, чоң ата, чоң эне дегендер нерсеңер болгонбу силердин? Кандай ошолордун астында уялбайсыңар? Уят да кой, мындай бир уялбайсыңар? Мен эркек болуп туруп ошентип көчүктөрүм тоңкой бергендиктен акыры анан могу узун кийип жүрөм азыр. Могу тизеден ылдый жанагындай сүннөт көйнөк кийип алгам. Ошону тоңкоюп көчүктөрүм билинип калбасын деп. Эркек адам мен уялып атам, аял киши тем более уялыш керек да.